Эмгек жаатындагы дискриминация. Дискриминация бул адамдардын же жеке адамдардын белгилүү бир топторуна карата алардын мүмкүнчүлүктөрүнүн жана мамилелеринин теңсиздигине алып келген терс мамиле. Жумуш жаатындагы дискриминация бул жумушка алууда, кызматка көтөрүүдө, эмгек акыны аныктоодо, кызматтык милдеттерди бөлүшүүдө, ошондой эле иш берүүчүнүн артыкчылыгы жана жумуш издеп жүргөндөрдүн тобуна кызматтык эмес сапаттардын негизинде артыкчылыктарды берүү. Жумуш жаатындагы дискриминация төмөнкүдөй: жумушка орношууда, эмгек акыны төлөө, бирдей эмес төлөө, социалдык баштыкты көрсөтүүдө, тартиптик жана материалдык жоопкерчиликке тартылганда, кызматтан көтөрүлүү, профессионалдык билимди жогорулатуу, жумуштун бөлүштүрүлүшү, башка эмгек шарттары, жумуштан бошотулган жана башка учурларда. Дискриминациядан айырмаланып, теңдик принциби бар. Ал качан адамдар бирдей абалда болгондо гана ошол эле эрежелер колдонулушу керек. Мисалы, эл аралык эмгек уюму өз документтеринде мындай принциптерди бекиткен: бирдей эмгек үчүн бирдей акы алуу принциби, эркектер менен аялдарга бирдей баалуулуктагы эмгек үчүн бирдей акы төлөө принциби. Эске алуу маанилүү: Кыргыз Республикасынын Конституциясында төмөнкүлөр белгиленген. Эч ким жынысына, расасына, тилине, майыптыгына, улутуна, динине, жашына, саясий же башка көз карашына, билимине, тегине, мүлкүнө же башка статусуна жана башка жагдайларга карап басмырланышы мүмкүн эмес. Басмырлаган адамдар мыйзам чегинде жооп беришет. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 24-беренеси. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси эмгек укуктук мамилелер чөйрөсүндө басмырлоого, башкача айтканда дискриминацияга тыюу салат. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 2 жана 9-беренелери. Иш чөйрөсүндө дискриминацияга кабылдым деп эсептеген адамдар бузулган укуктарды калыбына келтирүү, материалдык зыяндын ордун толтуруу жана моралдык зыяндын ордун толтуруу үчүн тиешелүү арыз менен сотко кайрылууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 9-беренесинин 5-бөлүгү. Жеке эмгек талаш тартыштары жабыркаган, кызматтык дискриминацияга кабылдым деп эсептеген кызматкерлердин талабы түз сотто каралат. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 421-беренесинин 3-бөлүгүнүн 4-пункту.